Жарым жолду Сардар айдады эле. Калганын өзүм айдап жеткизейин деп машинаны алмашып алдык. Эң сонун жуп-жумшак. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Америкадан жалынды салам. Видео отчет кылып коеюн дегем. Москвадан ушул тракты алган бакыт энеме көрсөтүп коеюн деп атам. Трак бүт даяр, сайындардын баары чапталды. Убактылуу регистрейшн деп атпайбызбы? Регистрейшн терезеге чапталды. 40 күндүн ичинде номер келет. Анан ошол убактылуу регистрейшн терезеден алынып, бул жака номер чапталат. Бардыгы жакшы, азыр күтүп атам. Кудай буйрса, Тимурлан деген иним келип тракты айдап кетет. Анан азыр бир сыра обзор кылып коеюн. Бул жакта бардык нерселери бар. Өрт өчүргүч бар, аварийкалар бар. 3 жанагы жолго коюп коет да, 3 бурчтук. Анан менден подарок 4 страп салып койдум. Бул трак Амазонда иштейт. Азырынча Амазонго чыгарып атабыз. Тимурлан инем опытный айдоочу. Мурда Амазонда иштечи, биз суранып, бул тракты айдап бер, сенин бошогон 21-жылкы трака башка айдоочу отургузабыз дедик. Анан бир нерсени айтып коюш керек. Бардык нерсени даярдап, бир гана нерсе калып калды достор. Лотбуктардын баары кошулду. Өзүндө планшет бар экен, планшетти бул жака коет. Ар бир трактын ичинде папкасы болуш керек. Ошо папканын ичинде annual inspection, registration бардык, insurance бардык нерсенин бүт баары тагылды. Мияка prepes, izpes тагылды, временный registration. Анан менден ичинде эме бар бекен деп сураган. Микроволновка жок десем, өзүмдүн микроволновкамды мияка коюп алам дейт Тимурлан энем. Анан матрастардын бүт баары бар, бардык нерсе даяр. Бир гана нерсе бакыт энеме айтып коюш керек. Бул трак срочно чыгыш керек болуп калды. Анан май алмашылбай калды. Жолдон Speedgo деген жер бар. Биринчи Speedgo'дон майды алмаштырып, 10W30 деген майды куябыз. Бул где-то бир 25 000 майлдан кийин алмаштырып туруш керек. Бирок Тимурландан суранып коебуз. Майды алмаштырганда мояка стикер чапташ керек. Стикер чапташ керек. Анан мияка жазылат канча майлда алмашылды. Анан кийинки алмаштыра турган майлды жазып коет. Азыр тракты оталдырып көрөлү. Миягын өчүрүп коюш керек да. Мына мекендештерге айтып коюш керек. Моякта өчүрө турган жери бар. Ошону ар дайым өчүрүп жүргүлө. А то аккумуляторуңар отуруп калышы мүмкүн. Азыр мына быс сымылда дегенде трак оталды. Майлыжы мына 260 деп турат. 260 000 деп мояка жазылыш керек стикерге. Анан ошого 25 000 майлды кошуп туруп, кийинки май канчада алмашылып калат ошондо? 285 000, 286 000 болуп калганда алмашылат. Мына өзүңүздөр көргөндөй эч кандай чегенжим күйбөйт, бардыгы сонун. Миякта деген жарым бак солярка бар экен, жарым бак деф бар экен. Калган бүт баары жакшы. Достор, ошондой мен азыр Темирлан энемди күтүп атам. Өзү деле жумуш бүттү. Темирлан энемди жолго чыгарып коюп, анан үйдү көздөй жылабыз. Бүт баары жакшы болот. Кудай буйрса $6000 иштеп турсун. Анан кудай буйрса сентябрда Amazon жакшы болгондо процентке отургузуп койсок, азыр 6000 таап атсаңар айына где-то бир 7000, 8000, 9000ге чейин чыгышы мүмкүн. Анан көптөгөн биздин мекендештер азыр айтып жатат, трактардын баасын эмнеге айтпайсыңар деп. Мен ошол трактардын баасын үйгө барганда айтып берейин деп аткам. Атак мындай болуп калат достор. Биз трактарды дилерден көргөндө бир баа болот. Андан кийин даун пейментте биз дагы компаниянын атынан даун пеймент төлөйбүз, алар процентин кошот. Анан бир сумма чыгат. Башыңарды айлантпай биздин мекендештерди ошо окончательный сумманы айтып атабыз достор. Мисалга келтирип коеюнчу, мен Sem Express компаниясында иштеп атканда Акчардакты алгам. Өзүңүздөр билесиздер. Ошол Акчардакты алганда 97 000 сурашкан. Анан биз аны 85ке түшүрүп,
Анан ошону алганда баягы финансирование болгондо 15 000 даун пеймент төлөнүп, анан 95 000 канча жылга 48 айга төлөнүш керек болчу. Общий баасы 110 айланган. Көрдүңүздөрбү? Биз диллерде, например, 85 турса, ошону алып келип бул жака коюп, анан 3 жылда, 3,5 жылда төлөйбүз деген сумма чыкканда 110 айланып калган да. Үстүнө 25 000 кошулуп калган. Ошон үчүн мекендештерге трактордун баасын айтып атабыз, макул болуп атышат, төлөйбүз деп атат, 30 000ден жиберип атат. Анан калган суммасын акырындан баягы жумасына табылган акчанын жарымын калтырып, жарымы пайдага келтирип төлөшөт. Азыр ушундай ой келип кетти. Кантип силерге билгизем деп, ошо 85 000ге ак чардакты алгам. Аягында төлөгөнү келгенде 48 айга 110 000 төлөшүм керек болчу. Анан ал трак Семэкспресс компаниясынын атына алынган. Анан Мирлан Сайпидин иллери менен сүйлөшүп, ал тракты Семэкспресске өткөрүп бердим. Аны дагы ошо Семэкспрессте иштеген, Бишкекте отурган Нурсултан деген иним баарын жактырып алды. Калган төлөмдөрдүн баарын төлөйм, начальный суммасын төлөп берем. Алмаз байке бүт баары сонун деп ошо ак чардакты Семэкспресске өткөрүп бердим. Анткени көп мекендештер мага чалып алып айтып атат, Алмаз байке эмнеге ак чардак кайра Семэкспресске барып калган деп. Азыр ак чардак меники эмес, Нурсултан деген инибиздики. Ошол жактан төлөп кутулуп иштетет. Достор, кийинки эфирде жолукча, сак саламатта калыңыздар. Бакыт иним трак кетти жумушка. Ак жолтой машина болсун. Бөөдө кырсыктан тышкары болсун.